30 октябрда президент Садыр Жапаров гимнди өзгөртүү маселеси боюнча жеке пикирин билдирди. Кабар агенттигине берген маегинде өлкө башчы гимнди өзгөртүү идеясын колдой турганын айтты. Эске салсак, жакында эле Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев гимнди өзгөртүү керектигин айтып чыккан. Анда ал мисал келтирип, президент кайсы бир өлкөгө барганда биздин гимн жаңырганда чымчыктар учуп кетти деген мисалын келтирген болчу. Албетте бул чоң талкууга жем таштады десек туура болот. Азыр болсо биз шаар тургундарынан ушу гимнди өзгөртүү керекпи же керек эмеспи деген суроону узатып көрөбүз. Бир учурда биздин президентибиз айтпай эле коюн, бир өлкөгө барды дейт. Биздин гимнди ырдаганда таң дегенде дейт, куштар учуп кетти тарапта тургандар. Анан кийинки өлкөнүн тосуп алып аткан өлкөнүн гимнин ырдаганда сонун дейт, кайра куштар келип конуп калды дейт. Биз ошондой 5 жаштан 90 жашка чейинки ырдай ала турган жөнөкөй татыктуу жакшынакай гимн жазышыбыз керек. Биздин жеке көзкарас туура нерсе нерсе, аны өзгөртпөй эле коюш керек. Кандай болсо ошондой эле биринчи ошол гимнди өзгөртөбүз деген чоңдор биздин өзүбүздүн гимнди билбейт да. Ошон үчүн эле калп эле өзгөртөбүз. Кереги жок нерсе. Кереги жок, ушул эле айдан калсын. Болду. Төрөлгөндөн баштап эле бир гимн менен эле өсүп келатабыз да. Анан кийин эгерде гимнди өзгөртө турган болсо, уже бул элдин аң сезимин өзгөрткөнгө туура келет деп ойлойм да. Мисалы бизде гимнди кандай кылып эме кылган түшүндүргөн. Эртең менен көзүң ачар менен гимнди айт десе, биз ошо гимнди, мен мисалы гимнди азыр айта алам да. Баштан аягына чейин билем. Бул биринчи класста эле бизди үйрөтүп баштаган. Анан кийин туруп биз мен уже 30га чыгып калдым, 30 жашымда гимнди өзгөртөм десе бул туура эмес деп ойлойм да. Азыр балдарды ушинтип эле өстүрөт да. Мектепте гимнди жаттагыла дейт. Гимнди жаттап тур, жок бул гимн туура эмес, эми башка гимн десем кандай болот? Кайра ар кайсы нерсенин баарын өзгөртүп эле анан кийин ага да өзүнчө акча кетет. Канча деген миллион кетет. Улам нерсени мына желекти өзгөрттүк. Ал эмне үчүн өзгөрттүк эми ошо желекти? Эмнеге пайда келтирди? Жанагы чоңдордун эле чөнтөгүнө түштү да ошо акчанын баары эле. Эми гимнди өзгөртпөй эле койгон жакшы, ошо ойдон эле калсын. Менин ошо пикирим ошо. Биздин азыркы болуп аткан гимн аябай жагат. Эмнеге өзгөртүп атат? Жөн эле, мне кажется, ысырап акча коротуп, зачем? Андан көрө башка көйгөйдү орундатса жакшы болот эле. Гимн өзгөрткөнү билесиңер да канча акча кетет. Тем более биз уже канга сиңип калган да канча жылдан бери туура эгемендик алгандан бери эле бир гимн менен жүрөбүз. Ошо? Эми бул канча жылдан бери эле келип атат ошо кыргыздын гимни. Ошо ойдон эле калган оңго дейм да. Өзгөрүштүн деле кереги жок да, ачык айтсам. Мурда канча жылдан бери эле ата бабаларыбыздан бери эле келип атат ушул гимн. Ошол эле ойдон калса турагы деп ойлойм да. Гимнди билбейм, мен өзүм оюм негизи эме өзгөртсө деле мейли мага. Туура эле ойлоп атам. Канча мынчасын Садыр Жапаров айтып аткан өзү. Эскисин эми албаштырып койсок эчтеке болбойт. Ал тарыхта калат эскиси депчи. Может жаңылап койсо, может жакшыраак болобу, может өзүм ой. Сол эле айтыш кыйын, эми жакшы жазылган сөздөрү деле мурунку гимндин жакшы немелер. Эми бир 3-чү куплетинде катачылык бар эле, аны алып салышты. Чындыгында эми азыр кандай гимн жазышат билбейм эми. Анда бар жок камтылган эле да, ата бабаларыбыздын салт немелери сактап келген немелери бардыгы. Ошол эми азыр өзгөртсө билбейм, мен чындыгында каршымын. Мен оюмча гимнди өзгөртүүнүн эч кажети жок, кереги жок. Бул абдан жакшы жазылган. Бабалар жөнүндө, жер жөнүндө, эл жөнүндө. Шуну ушул ойдон эле калтырып койсо, эч эмеси жок деп ойлойм да. Мына тууду өзгөрткөн эмне пайда болду? Эч пайда болгон жок, эчтеке болгон жок, баягыдай эле. Мен оюмча ушуну ушул ойдон калтырып койсо деп ойлойм да.